Урматтуу мекенештер, Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, Медкнижка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте, официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7 906 875 15 15. Садыр Жапаров Кыргызстандын Кытайдагы элчисине сөгүш берди. Өлкө башы Садыр Жапаров Кыргызстандын Кытайдагы элчиси Актилек Мусаевага сөгүш берди. Бул тууралуу 24 январда президенттин басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, элчи мамлекет башчынын Кытайга иш сапарын даярдоодо одоно ката кетирген. Ал Кытай тарапка вербалдык нотаны санкциясыз жиберген. Ошондой эле мамлекеттик кызматчылардын баарлашуу этикасын бузган. Мусаева Кытайга элчи болуп 2022 жылдын сентябрь айында дайындалган. Орусия батыш өлкөлөрүн өзөктүк курал менен коркутту. Ядролук державалардын ортосунда куралдуу кагылышуу коркунуч өсүүдө. Буга НАТО күнөөлүү. Бул тууралуу 23 январда Орусиянын Коопсуздук кеңешинин катчысы Сергей Шойгу билдиргенин чет элдик басылмалар жазды. Ал белгилегендей, дүйнөдө геосаясий атаңдаштык максималдуу чегине жеткен. Ошондуктан ири мамлекеттердин, анын ичинде ядролук державалардын ортосунда кагылышуунун ыктымалдуулугу барган сайын жогору болуп баратат. Ошол эле учурда Шойгу НАТОну Орусия менен Беларустун чек арасына жакын жерде активдүүлүгүн күчөтүп жатат деп айыптады. Анын айтымында альянс чабуул жана коргонуу сценарийлери менен аскердик машыгууларды өткөрүүдө. Бул Москвада олуттуу тынчсызданууну жаратууда. Буга жооп катары Орусия менен Беларус өз кызыкчылыктарын коргоого жана батыштын кырдаалды иштен туруксуздаштыруу аракетине жол бербөөгө багытталган алдын ала чараларды көрүүдө. Шойгунун айтымында Минск азыр Орусиянын өзөктүк кол чатырынын коргоосунда. Бул өткөн жылы Орусиянын президенти Владимир Путин тарабынан бекитилген Москванын өзөктүк доктринасындагы өзгөртүүлөрдүн аркасында мүмкүн болду. Доктрина өзөктүк куралды массалык кыргын салуучу куралды колдонуу менен жасалган чабуулдун мизин кайтаруу үчүн колдонууга мүмкүндүк берет. Ошондой эле өлкөнүн эгемендигине, аймактык бүтүндүгүнө коркунуч жаралса, өзөктүк бомба менен сокку уруу мүмкүн болот. Бирок Украина Курск аймагында операция баштап, аймактын 20% ашыгын басып алганда, Орусия доктринаны ишке ашырууга батынган жок. Батышта Орусиянын аракеттери провокация катары бааланууда. НАТО Беларуста тактикалык өзөктүк куралдын жайгаштырылышын айыптады. Альянстын лидерлери мындай кадамдар чыңалууну күчөтүп, аймактагы стабилдүүлүккө коркунуч келтирип жатканын айтышты. АКШ өз кезегинде Москванын аракеттерин жоопкерчиликсиз деп атады. Вашингтон өзөктүк саясатын өзгөртүүнүн зарылдыгы жок экенин билдирди. НАТОнун мурдагы баш катчысы Йенс Столтенберг Орусиянын саясатын батышты жана Украинаны коркутуу аракети деп мүнөздөдү. Ошол эле учурда альянс өлкөлөрү Москванын коркутууларын олуттуу нерсе катары карашпайт. Алар өзөктүк жаңжал коркунучу теориялык гана коркунуч бойдон калууда деп эсептешет. Ал периште эмес. Трамп Зеленскийди катуу сынга алды. АКШнын президенти Дональд Трамп Fox News телеканалына берген маегинде Украинанын президенти Владимир Зеленскийди катуу сынга алып, аны Орусия менен тил табышуунун ордуна кеңири масштабтагы согуштун башталышына жооп берген деп айыптады. Билесизби, ал периште эмес. Ал бул согуштун болушуна эч качан жол бербеши керек эле, деди Трамп. Америкалык лидердин айтымында сүйлөшүү жолу менен кол салуунун алдын алса болмок. Мен оңой эле келишим түзө алмакмын. Ал Зеленский мен согушам деп чечти деп кошумчалады ал. Интервью учурунда АКШ президенти Москва согушту токтотуу келишимине макул болбосо Орусияга каршы чоң санкциялар болот деген эскертүүсүн дагы бир жолу кайталады. Армения Абхазиядан алып келинген унааларды мыйзамдаштыруу иштери башталды. Экономика жана коммерция министрлиги чет өлкөдөн мыйзамсыз ташылып келди делген унааларды легалдаштырууну жөнөкөйлөтүү үчүн мекемелер аралык жумушчу топ түзүлгөнүн билдирди. Министрлик жумушчу топ унааларды алгачкы ирет каттоо эрежелерин, шарттарын, жыйымдын наркын жана колдонуу мөөнөтүн аныктай турганын маалымдады. Ошондой эле чет элдик номурлуу унаалардын өлкөгө кирип чыгуусун көзөмөлдөө жол жобосун иштеп чыгат.
Эске салсак, президент Садыр Жапаров чет элдик номурлуу унааларды мыйзамдаштыруу боюнча жарлыкка кол койгон. Ага ылайык министрлер кабинети 2 айдын ичинде мыйзамсыз келген деген унааларды каттоонун жол жобосун иштеп чыгып, тиешелүү чечим кабыл алат жана 6 айдын ичинде ишке ашырат. Легалдаштыруучу этап менен ишке ашырылары белгиленген. 23 январдагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Балбак Төлөбаев Армения, Абхазия номурлуу унаалардын ээлерин мыйзамдаштырып баштоого чакырган. Ал президенттин жарлыгына карабай айып корооду мыйзамсыз делген унаалардын камалып жатышын сынга алып, ээлерине чыгарып берүүнү талап кылган. Раиса Атамбаева суракка чакырылганын айтты. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жубайы Раиса Атамбаева суракка чакырылды. Бул тууралуу Кадыр Атамбаев социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анда маалымдалгандай, Атамбаев саат 14:00 Бишкек ШИПке суракка чакырылган. Мени саат 11:00 Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгына суракка чакырышты. Саат 14:00 апам Раиса Атамбаеванын сурагы башталат деп жазды ал. Биле кетсек, 22 январда Кадыр Атамбаев Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгына суракка чакырылганы маалымдалган.